келгенге чейин мен студент болчумун. Бул менин студент кезим. Барежа мен мугалимим, жана спонсорум. Студент кезимде шампунь сурап элес спонсорумдан. Ошентип Арифлемге келип калгам. Анан ол кезде мен өзү орточо үй бүлөдөн болом. Ата-энем микрофон Ата-энем тоже окумуштуу. Анан бирок ошол времяда мен студент болгон кезде кичине акчадан кыйналат дейт да. Анан мен ошо көрсөм, өзүмө шампунь алгандан кийин мага жакты десем, мен сразу айтат элем да жанымдагы адамга. Өзүм мени көрсөм пайда же бир жакшы нерсени көрсөм айтат элем. Анан алар дагы мага алып келбе деп калды. Мен Жупаржеге келем, түшүнбөйм эле Жупарженин товарын алып кетип сата берем. Ошентип жүрүп ортодогу пайдасына жол кере кылам, өзүмө кийим кылам студент кезимде. Бирок ошол кезде мен чоң максатым бар эле, ошо ата-энемден вообще акча албасам, наоборот, аларга акчалай жардам берсем, окууну бүтүп мен ким болом өзү деп, жаман ошондой суроолор мени көп кыйнайт болчу. Анан көңүлүм бош болгон үчүн Патриалга берип коюп товарды кайра жыйнай албай, кичине Арифлемде көңүлүм калып калды, ортодо. Анан бирок акча табышты жакшы көрөт элем. Кийин эжем менен Москвага иштеген кетип калдык. Ал жерде 8 ай иштедик. Ортобуздагы армян киши посредник 8 ай иштеген акчабызды бербей деле койду да. Ошондон кийин мен түшүндүм, лучше мен ошо өзүм жүрдүмдө, ошо аз акча тапсам деле сабыр менен иштесем болот экен деп. Кайра Жалал-Абадка келгенден кийин көрсөм, өзүңүздүн жанындагы адамдын өзгөргөнүн көргөндө башкача таасир кылат экен да. Уже Жупареже чек алыптыр, Тико болсо дагы машина алыптыр. Ошо мага мотивация берди да. Болсом Жупарежени көргөндө качып кетет элем. Бул жолдон келип атсам, бияка качат элем. Окууну бүтсөм, ушу Жупарежени вообще көрбөйүн дейт. Себеби катуу урушуп коет эле. Анан деме экзамендерде ham Арифлемде иштейсиңби өзү деп сурап. Эшик алып койт элем болсомчу, баары ошондой ham иштейсиң Арифлемде деп. Кээде биз жамандыкка болуп аткан нерсе биз үчүн жакшылыкка болот экен да. Мен үчүн жаман деп ойлойбуз да, бизчи мени иштетип атат, менден пайда көрүп атат деген ойлор туура эмес экен да. Спонсор баары бир сиз кыла берсеңиз, өзүңүз үчүн Кудайым өзү кааласа жакшылыкка айландырып коет экен. Азыр чоң рахмат айтам спонсорума. Мен ошентип жолдо кууп жүрүп болсо дагы иштеткенине, анан Жупарженин жашоосун көргөндө өзүм астына отургам келип. Мен дагы сизге окшоп, сиз мына 8 айда ошончо өзгөрүү болуптур. Мен деле ошондой өзгөргүм келип атат дедим. Анан сен деди, мечтаңа айт биринчи деди. Анан мен айттым, мен жок дегенде бир жылда бир чек алсам, ата-энеме жардам берсем, хотя бы ошо чектин акчасындай акча тапсам дедим. Анан чек канча турат экен деди. Чекти билип $200 и 2000 доллар, 200 доллар. Короче, 200 миң сом табыш керек болчу, $5000 болчу айтса. Анан ошол кезде 2008-жылдары болчу. Анан ошентип максат койдук, план койдук. Жупаржа мага 4П'ни үйрөттү. Сен бирөөнүн астына чыгып сүйлөй албасаң дагы, если сага акча керек болсо ошолорду кыласың деди да. 4П биринчи ошо показать каталогду күнүгө 5-тен 15 адамга чейин көрсөтөсүң деди. Пригласить этесиң ошолорду. Өзүң пользоваться этесиң, акчаң жок болсо дагы, полный зубной паста болобу, не болот, ошону өзүң колдоносуң, анан сөзсүз обученияларга келесиң деди. Ошо 4П эле болсо Арифлемдин иши, ошону аткарганым болсун деди. Мага кыйын болсо дагы, ошону күнүгө систематично аткара берсеңиз, анан результат болот экен да. Өзүм билбей эле, бир жыл болгондон кийин эле 2009-жылы уже директор болуп калыптым да. 2008 баштап бир жылда директор болгонумда мага ага чейин каршылыктар болгон, өзүм үй бүлөмдө, себеби биздин үй бүлөдө эч бизнесмендер чыккан эмес, эч ким саткан эмес. Апам мугалим, атам инженер, анан алар эсе каршылык кылат эле мага постоянно. Кийин мен ошо мечтать эткем, ошол акчаны апама берем деп. Бир күн апам чакырды, мага против болгон эжем экөөнү банкка бардык, өзүмө печатьымды коюп, банктан 213 миң сом акча алдык да. Биз 200 миңди пландаштырдык эле, 213 миң сом банктан уже акча алганбыз. Андан сырткары мен жаңы купюралар топтошду жакшы көрөт элем.
элдер заказын акча алып келсе, ошону бекитип коет элем да, анан төлөш керек да баары бир эс болгон. Аны талаш сатып, эптеп ошондон чыгарып, пайдасын ошолордун ордуна төлөйт элем да. Төлөп, жаңы купюралар топтоп, менде дагы 250 000 сом акча топтолуп калган. Ошол жылы мен бир жылда 450 000ден ашыгыраак акча тапкамда, действительно Арифлемде акча бар экен. Бирок буга сабыр кылыш керек экен. Башында кыйынчылык болсо, сразу кетип калган консультанттар да болду да бизде. Анан мен ошо студент кезимде эле бизде узбечкаларда мындай сет кылат да. Спальный гарнитур, стенка дегендей полный мебелдерди өзүм алып, ата-энеме жардам берип, анан турмушка чыккам да. Максатыма бир жылда эле жеттим. Кийин уже директор болгондон кийин кайра максат коюш керек экен адам өзүнө. Мен түшкөн жерде кайненем айтып калды, бул үй акеңизге калат, мен себеби эң кичинекей келинмин. Силер үй кылып чыгып кеткиле деди. Ондон деле капа болгон жокмун, себеби ал деле мына жакшылыкка болду дейм да. Неге биз кичинебиз го, калсак болот го деген ордуна дагы менде максат пайда болду. Значит, мен үй салышым керек экен деп. 2011 төрөдүм, 9 жаш балам. Андан кийин 2012 кызымды төрөдүм. Бирок ошол кезде постоянно офиске барбасам деле телефон менен адамдар менен сүйлөшүп, кол бошогондо чыгып, балдарымы бешикке апама таштап коюп чыгып иштеп жүрчүм. 2010-2011 2 жыл топтогон акчама биз өзүбүздүн айылыбыздан 5 сотик чек алып, ошол жерге үй көтөрдүм. Менин өзү 3 балам бар. Балдар менин мотивацияларым. Булар мени ошо иштегенге, постоянно алдыга умтулганга жардам берет. Билем, мен баланы өтө жакшы көрөм. Бирөөнүн баласы орустун баласы болуп, башка бала болсо ham өтө баланы жакшы көрөм. Кийин дагы максат койдум, ушул балалуу болгондон кийин балдарымды буюрса жакшы жерлерде окутам деп. Ушул Арифлемдин акчасы менен эле болуп атат да бардыгы. Бизге башка жерден киреше жок. Күйөөм простой эле ишчи, мындай стройкаларда эле иштейт. Ошол Арифлемдин акчасы менен мен канча мечталарды аткарып атам да. Үй салгандан кийин буларды окутам деп максат койдум. Бизде Жалал Абадда Грамотеев деген ошондой мектеп бар. Айына $100 частный мектеп. 2 баланы ошо частный мектепте 3 класс, 2 класс болуп калды. Окутуп атам, Аллага шүгүр. Кызым частный садикка деген өзүбүздө эң күчтүү Познание деген садик бар. Кызым 4 жаш. Буну ошо жерде 4000 сомдон айына төлөп, 3 баламы тең өзүм каалагандай, өзүмө жаккан жерлерде окутуп атам. Кудайга шүгүр. Ошо аткаргандан кийин эч ойлобоптум, золото болуш керек, бриллиант болуш керек деп акча таап атамбы, шүгүр. Директор мага жетет деп 10 жыл жүрдүм да. Анан бул менин биринчи путешествием банкет директоровка. Мурда квалификация болсом дагы үйдөгүлөр жөнөтпөйт болчу да. Эч кандай путешествие жөнүндө мен вообще ойлонбойт элем. Себеби сен жашсың, сен кызсың, сен эч жака барышың керек эмес дейт эле да. Даже тойлорго ham бардырбайт эле атамчы, бизди ушундай катуу кармайт эле да. Кийин мен өзүм спонсорум менен кетип атам, уже мына директор болдум, канча жылдан бери деп 2018 жылы Алматыга биринчи банкет директоровка бардым, Казакстанга. Ошол жерден андан кийин уже бизде ассамблея болду. Ошондо мен көп нерсени үйрөндүм да. Оказывается, дагы акча тапса болот экен, путешествие кылса болот экен, менде желаниялар пайда болду. Ошол жерде максат коюп келдим. Мен деле мына өзүм үй салдым, Арифлемде директор болуп, балдарымды окутуп атам, кудду ушундай бирөөгө жардам берем деп максат коюп келдим. Себеби менин колумда продавец эле болуп иштеп жүргөн кичинекей кыз бар болчу. Ошону анан эжеме жардам берем деп, ошо 2018 жылы максат койдум. Бул обучениялардан кийин үйгө келгенден кийин план менен иштеп баштадым. Ошо Бектемирова Михулза, мына кыз. Бул дагы менин директорум Канымжан, Казыкханова Канымжан, азыр Москвада данный время. Буга чейин биз Жипаржем менен спонсорум менен 22% чыгарганбыз, артыманчы студент. Ошол кыз кезинде эле Оглай деген кызды чыгарганбыз, ал 22ге чыгып кайра түшүп кетти.
Андан кийин ошо балдарымды чоңойтуп отуруп, Саида деген кызды 22-ге чыгарганбыз. Ал деле түшүп кетти. Баары бир болбойт экен да деп ойлойт болчумда. Кийин Канымжанды чыгардык, ал директор болду. Түгүңүздө директор чыкканда сиз эми почти эч кимди эле 3000 балды эле кармап жыгап калат экенсиз да, бирок Золотого план кылыш керек экен. Мен Канымжандан сырткары буюрса кылам деп максат коюп, ошо Мехруза менен иштештик. Май айында Мехруза регистрация болду. Сентябрда менин эжем регистрация болду. Күнүмдүк план менен ошо өзүм аткарган ишти буларга үйрөтүп, каталог көрсөтүп, бирөөлөр менен лично сүйлөшүп, общий обучение кыла албасак дагы лично ар бирин 3-4 адам топтойбузбу, жупарча айткандай кассаларды уюштуруп отуруп, булардын аркасынан адам жаздык. 75-100 адамга чейин жаздык. Мына Мехруза 2018 регистрация болгон болсо, 2019 бир жылда эле директор намын жапты уже. Мехруза менен Анталияга чогуу биринчи менин путешествиям болду. Май айында ойноп келдик. Эжем менен сентябрда жазылган болсо, как раз октябрда бир жылда эжем дагы директорский уровеньге жетти. Эжем менен буюрса турецкий ривьерага квалификация болду. Анан Мехрузанын түбүндө дагы бир 22 чыгарып атабыз, буюрса иштеп. Ошол кыз деле турецкий ривьерага буюрса квалификация болду. Менин жашоом Арифлем менен 150 градуска өзгөрдү десем да болот. Мындай өзгөрүүлөргө бизге себепчи болгон биздин высший стоящий спонсорлорубуз, Күлпеже, Актив деген проектти түзүп, бизди окутту. Ошолор себептен лидер өстүрүүнү билбейт элем. Лидер өстүрүүнү ошо чоң наставниктеримден үйрөндүм. Тазим кылам наставниктериме. Ошол проекттин бизге көп жардамы тийди. Адамдарыбыз ошо менен түшүнүп, что такое Арифлем, Арифлем дегенде пакет көтөрүш эле деп ойлойт болчу. Мына үйрөнүп, ошондой максаттарыбызга жеттик. Эми бизде ошондой максаттарга жетүүдө күнүгө эмне иш кылабыз? Мен адамдарым офиске чакырам, сөзсүз жаңы келген адамга 30дан кем эмес список знакомых түздүрөм. Ар бирине жаңы блокнот ачабыз, ар бир келген новичок менен список знакомых түзөбүз. Анан аракет кылабыз, олордун таанышып бүтүп калган болсо, рекомендация аркылуу же көчөдө таанышабы, ошол списогун толуктап турганга. Ар күнүгө 3 адамга толуктап турганга жардам беребиз. Кийин ошол бизге уже иш болот, күнүмдүк ишибиз ошолор аркылуу уже обзвонго отуруп, офиске чакырабыз аларды. Офистерде биз эмнелер өтөбүз, ошо уход за лицом, уход кылышты үйрөтөбүз. Ар бирине индивидуальный подход жасайбыз келген клиенттерибизге. Ошо бьюти зиличниктерди, бьюти бокстар келсе, сөзсүз аларды пайдаланып көрсөтөбүз. Да бир күнү wellnessке чакырабыз, өзүмдүн личный wellnesстан көргөн пайдаларымды айтам аларга, личный опытасы биз үй бүлөбүз менен уже wellness ичебиз, ошолорду айтып үйрөтөбүз. Анан бизнес презентациялар өтөм. Бизнес презентацияда сөзсүз алдына максат койдурам. Себеби максаты жок адам мен болом, эртең болом деп коюп жүрө берет экен да. Сөзсүз эң жакынкы, хотя бы бир телефон алыш керек болсо дагы, ошол болсо канча сом турат, ошонун сомун аныктап, максат койдурам ар бирине. Анан ого канча убакытта жеткиң келет сени. Ошого карап, анан күнүгө анда сен мынча адамга информация беришиң керек. Арифлемде действительно акча бар деп үйрөтүшүң керек деп, алар менен план коюп, күнүмдүк ошондой иштерди аткарабыз. Анан бул дагы быйылкы экинчи банкет директору меники. Ушундай кылып мени жупареже себепчи болуп, жашоом ушунчалык 150 градуска өзгөрдү. Ушундай иштерди аткарабыз. Биз айылда элебиз өзү. Айылда болсок дагы, бирок Арифлемде действительно көп акча бар экен. Мен айтпай кетиппин. Ошо золото болгонундан кийин бир жылдык доходума мен өзүбүздөн 5 сотик эшик алганда кичинекей дейт элем. Кошунам эси сатса сөзсүз алам деп. Бул жылы $11,500 дагы 5 сотик чек участок сатып алдым. И ошо менин эжем бир тууган, өзү эки эле кызбыз. Ал деле колу жукарак жерге түшүп калган да. Анан
көп жүрөт болчу, постоянно акчалай жардам берип турат элем. Bir gün benim sponsorum aytıp kaldı. Sen постоянно şintip ecene akça bere versen, al kakta mınday neme olup kalat. Uşoğa üylenip kalat. Sen ağa balıkты tutup jedirbe, sen ağa balık tutuştu üyret dedim. Oşa sözünden keyin ben düşündüm, что eceme men işteşte özü akça tavuk üyretişim gerek endi. Mına şükür ecem dağası menin canımda jardamчы, men jokta ofislerim karap turat. Бирок ошо эжеме чек алышыбыз керек болгондо ата-энемдин проблемасы болуп калды да, эми үй жок, кызыма үй кылышым керек деп, алар үйдөн болгон акчаны топтоп, үй алышып атканда мен 500 000 сом акча эжем үчүн кошо алдым. Bir yıl олар үйүнү көтөрүп атканда дагы 350 000 сом акча бере алдым эжем үчүн. Аны карызга берген жокмун. Буюрса мага Аллах Таалам дагы берет. Силерге дагы ошондойду каалайм. Siz sözsüz bir maksatlarınız bolsa, jardam bereyim biröөлөргө, ата-энеме, өзүмдүн туугандарыма деген максаттарды койсоңор, Кудайым обязательно колдойт экен. Ар бириңерге ошондойду каалайм. Ошо эң таза, эң честный арифлем менен канча максаттарыбызды жеткириштик. Буюрса мен балдарым чоңойгондо наследственный калдырам деп ниет кылып атам. Рахмат.